Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер, саламатсыздарбы? Бул видеону максималдуу түрдө группадан группага таратып, халтура группа болобу, жумуш группа болобу, такси группа болобу бардыгына жетишип түшсүн туугандар. МКаттын сыртында Красногорскадабыз азыр биз. Доставкалары менен балдар Кыргызстандан жакын карада келди. Бул балдар туугандар Ноокаттын Кара Коюнун жайлоосунда топтолгон ушундай балдар. Азыр булардын килограммы 600 рубльдан, эгер доставка кылган болсоңуздар, 1-2 машина кылып, мындай 1 литрден заказ кылган болсоңуздардан жеткирип берүүгө аракет кылышат. Андыктан видеодогу номерлорго байланышка чыгыңыздар. Тарап коюш эсиңизден чыкпасын. Бир мондой идиште 30 килограмм, 31 килограмм болот экен. Эгер дүң бада алчулар болсо, ушундай бир идиште алчу болгон болсо, 450 рубльдан кылып берем дейт. Булардын баасы 600 рубльдан литрде алам дегендерге. Билесиздер, бунун деле иш көп, таратыш керек. Майда жумуш болот чындыгында литрлеп саткан болсо, ошого мындай канистрден алышыңыздарды мындай сунуштайт элек да. Неге дегенде Кыргызстандын балдары мындай көп жерде бааланат, анан буга мындай азыр сиздерге бир көргөзөлүк. Агабыз бир аз уялып турам дейт, ошого өзүң эле тартып кой дейт. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Десолуңуз жакшыбы? Жакшы. Балдар качан келди? Балдар 8-inde келген. 8-inde келди балдар. 8-inde келген. Мына бир мондой идишти чаканы мондой койгондо 1 килограмм 360 чыкты. 816 рубль болду, эсептеп 600дөн койгондо. Мына ушундай бир 1000 рубльге жетпеген болуп калат да, биринде чакасычы. Анан мо чоң чакалары канчадан болуп калат? Булар деле 600 рубльданбы? Ооба, 600 рубльдан, килограммы көбүрөөк да. Килограмм көбүрөөк. 2400 болду, мындай айткандачы 4 килограмм чыкты мына. Азыр биз мону үйгө алып кетелик деп атабыз. Бир даамыны сиздерге айтып коеюн, туугандарым. Сиз алдашпасам былтырдан алып келгенсиз, а? Былтырдан тартканбыз. Былтыр кандай болду эле? Мо ушу идиши бойдон көп алды беле? Былтыр 2 эле адам бөлүп алып койгон. 2 адам эле, а? Бисмилла. Хо-хо. Кыргызстандык баары бөлөктү. Саар кеч сливочный масло кошуп, нан менен мындай жегенге аябай сонун өтөт. Андыктан сунуштайбыз. Поддержка болсун. Чайхана иштеткен бир туугандар, дүкөн иштеткен бир туугандар дагы бир жол айтайын. Сиздерге аябагандай жакшы мүмкүнчүлүк. Билесиздер, балдар негизи кымбаттайт кыштачы. Иммунитет көтөрөт деп айтып коеюн. Кыргызстандын бардык товарлары иммунитет көтөрөт иншалла. Бардыгы таза, даамдуу, сапаты, бардыгы жакшы. Дагы кандай маалыматтарды беребиз? Дагы өзгөчө балдарыңыз жокпу биякта? Жок, болду. Майский деп калдыңыз, же түгөдү алар? Майскилер түгөн. Түгөн да? Мына ушундай туугандар. Эгер доставка кылса, бир күндү белгилеп ошого жеткирип берүүгө аракет кыласыз. 1 литр алса дагы. Ооба, чогултуп туруп алып барам. 1 литрге барбайм. 1 литрге барбайсыз. Көйүп калса аракет кыласыз да таратып бергенге. Мына ушундай туугандар, сиздер уккандай түшүнбөгөн суроолор болгон болсо кайрыласыздар. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым оорубастан, чарчабастан иштей бериңиздер туугандар. Рубльдан күнөн күнгө көтөрүлүп атат. Андыктан капаланбайлык. Кудай калса баары алдында. Ишиңиздерге ийгилик, дагы бир айтайын, каналга каттала кетиңиздер, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.